Сооротуучу Кудай. 5-ноябрь. Кандай дейсиз? Бүгүнкү таңдагы жараткан тартуулаган эң баалуу белек эмне? Бир ата нааразы болуп, күңкүлдөп жаткан кызына кайрылып, мындай деген суроо берди. Эгер сага бир адам келип, $1 миллион сунуштаса, алат белең? Кандай сезимдер болмок? Ыраазы болот белең? Ооба, албетте алмакмын. Анан эмне демек элем? Мен абдан ыраазы болмокмун. Чоң рахматымды айтмакмын. Атасы сөзүн улантып, дагы мындай суроо берди. Бирок ал, бул акчаны мен бир шарт менен берем. Эртең менен ойгонбойсуң десечи, алмак белең? Жок, анда алмак эмесмин деди кызы. Анда атасы, эртеси эртең менен ойгонуу $1 миллион да баалуу экен да, туурабы? Ооба, чынында эле ошондой туура деди кызы. Демек, деди атасы сөзүн улап, эртең менен көзүбүздү ачканыбыздын өзү теңдешсиз белек десем туура болобу десе, ооба, туура деди кызы. $1 миллион да артык белек экен. Ошондо атасы кызына жылмая карап, эми мындан кийин кызым, күнүгө эртең менен жылмайып койгон. Жашоодон ырахат ал. Азыраак наалганга аракет кыл. Жана ойгоноруң менен биринчи сөзүң, о жаратканым, мага тартуулаган дагы бир жаңы күн үчүн рахмат болсун. Ар аткан таң ойгонуп, көзүн ачкан ар бир адам үчүн жаратуучудан болгон абдан чоң белек.